Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан мен эң эле оңой жана жөнөкөй рецепттер менен бөлүшүлөмүн үй шартында жасоо үчүн. Бүгүнкү кыскача видео ролигибизде брауни эскимо жасамакчыбыз. Анда эмесе даярдоо технологиясына жана процессине көңүл бурсаңыздар.
Урматтуу көрөрмандар, мынакей бүгүн биз эң негизги коюлган максатыбызга жеттик болуш керек. Брауни эскимону жасадык, даярдоо технологиясын көрдүңүздөр. Мынакей биз эң эле арзан азыктардан жасадык. Мындайча айтканда, эгер үйүңөрдө шоколад болбосо, анда какаодон дагы мына глазурду жасасаңыздар болот. Бул брауни эскимонун көптөгөн варианттары абдан көп. Бул эң эле оңой жана жеңил жасалуучу варианты да, эң эле арзан үйдө болгон азыктардан жасадык да. Мынакей көрдүңүздөр, эки формада жасадык. Бири мынакей тоголок сүйрүү сымак, экинчиси 4 бурчтук. Үстүңкү бетин ар кандай жасалгалар менен жасап койсок болот. Мисалы бул жерде жаңгак, бул жерде мисалы шоколадты майдалап себелеп койдук үстүнө. Бул жерде M&M'ден Skittles'ты салып койдук. Ушундай кылып үйдөн үй шартында жасасаңыздар болот, өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды кубандырсаңыздар болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Эми билесиздер, бардык тартылган видео роликтердин бардыгы ушул кырдаалга байланыштуу биз онлайн сабак өтүүдөбүз. Ушул жасаган, ушул жерде көрсөтүлгөн рецепттерди, видео роликтерди үйдөн жасап көрсөңүздөр жакшы болот эле деп ойлойм.